Assalamu alaikum, Qadamjay Media'nын катталуучулары. Бүгүн 23 июнь. Курстарды, жаңылыктарды тартып көргөзүп кетебиз. Жакында могу жердеги түп-түз мындай болгон огражденияны алып койду эле. Бирок алып койсо бизге болбой калат экен. Булар койго окшоп ары бери ортодо башаламандык кылбасын деп көрсө койгон экен да. Мына көз алдымда айтып турам ама, көрдүңүздөрбү? Ушинтип машиналар ушинтип каалаган жерден бурулуп бар жокту акмаган чартып. Нар жакта валюталар, ошондой эле сностор башталды туугандар. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге улантабыз, мен бул клиника менен договорум бар. Чындыгында жакшы иштешет. Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер ушул клиникага барсаңыздар сиздерге 20% скидка болот. Ошондуктан сөзсүз ошол жерге барыңыздар. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Сиздерге бир кызык нерсе көргөзөйүнбү? Могу нерсени карасаңыздар, ушундай бизде гонщиктер көп да. Bir sütür buna kaşita koyup durma жердечи. Ай азаматтары, ушундай кылбаш керек да. Мына Кадамжайды сагынгандар. Кеттик анда эмесе, жүрүңүздөр, сиздерге жакшы мал базарлар тарса баары көрбөй эткенсиздер. Бузуп таштады, алып кетти, бирдеме кылып кетти дегендерди жакшы көрөсүздөр. Мына жерде дагы самокаттар сатылат экен, өзүбүз тааныштар мына ушул номерге чаласыздар. Мына жерде дагы Идрис Саков акабыз дагы жакшынака кылып келип сүйлөп туруш жерде жолду ачып койду. Караңыздар. Биздин пайдаларыбыз. Курс. Мына сиздерге курс. 1.100 экен рубль. Эми көбүрөөк рубль керек. Доллар болсо 89 экен. 89-100. Ооба. Өтүп кетели. Буйрса мэрия жакшы иштеп атат. Буйрса мына жерде оңдоп койт деген үмүттөбүз. Кадамжай шаары. Я ана шону көрсөткөн. Кайсына? Ана акас. Мына көптөн бери шуруп турат да, биз кайрылдык. Кайрылдыңыздарбы? Кимге кайрылдыңыздар? Баягы шаардын баягы немеси бар. Мэрияга? Суу канал оңдош керекпи? Болбосо керекпи мына. Ооба. О, карасаңыздар, муну жакшынака кылып тосуп коюп турман, мынтипчи. Сиздерби? Алла разы болсун, мына акабыз. Суу каналы ушу жерде кичине келиштирип коюңуздар. Мына бизди пайда. Мен өткөндө да ушу жер көрдүм эде. Аксакал. Вообще ачылып калган экен онда. Мынада жөн эле турат окшойт мынада. Бир күн мында апаларыбыз ой менен ала деп кетип атып ямага түшүп кетсе көрдүңүздөр анан. Болду. О, жак кызыктуу болду, карасаңыздар. Мен сиздерге бир жакшы жаңылыкты, эме жаңылыкты аралаштырып кетем. Негизи жакшы жаңылык. Мынандай бир жолу эме кылганбыз. Мына жердеги жетекчилер бир өзүңүздөр билип, же мэрия урна коюп койсоңуздар болот. Мороженанын эң дадасы мына ушул жерде сатылат. Келе бересиздер. Чындыгында жакшы. Эже жеп көрүңүзчү, жакшы экен. Ооз тийиңизчи. Көрдүңүздөрбү? Жебей түргө жебез жакшы экен дейт мына. Айшака урна коюңуздар могу жерге, урна. Бар. Коробкадабы, базар жок. Канча жолу айттым мен, урна коюп коюңуздар депчи. Шашлыкты болсо, мына жерде жакшы жасайт, өзүбүздү жездебиз. Жезде! Как кет жезде? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Ушу жездем жасайт. Жакшы, рахмат өзүңүз. Иштер жакшы. Чындыгында мен жездем. Өзүңүзчө таң калбаңыздар. Жезден меге мына жерге кичине бир урна бар экен абак да? Бар. Мына жерге орнотуп коюң. Paketler şut bolsun cezde.
Мына жаңылык караңыздар мына. Эч кандай ыйлабайын этпей эле. Мына башталды бизде дагы. Снос деп. Жакшы эле, от души эле, спокойный, жинденбей, 1 ай рухсат бергиле, өзүбүз оңдоп жылдырып коебуз дептир мына. Көрдүңүздөрбү? Мыйзамга ушундай баш ийип туруп, сонун кылып баштады. Курстарды көрдүңүздөр. 1.3 жок. 1.4 экен. Мага деле катталып коюңуздар анан. От души эле темс эле ысыкта жүрөбүз. Канча 35 градус болуп калды эже. Градус 35 35 мына эжебизден. Нандар. Пакеттерге негиз орош керек эле, аз бирдеме десем мени урушат да. Сөгүнөт, сүйлөнөт деңиздер. КДМ такси. Ассаламу алейкум мынакей мына. Кандай ага, иштер жакшыбы? Кызматты алып Алла разы болсун мына. Кадам жайда күнү-түнү мына. 79 менен 140. Бул да КДМда иштеген бирок иштебей калган. Мына что-то такаларыбыз. Мен татсам эле жиндемесин анан булар. Балле. Оп, 8 чекеден эле полный башталды. Караңыздар мына. Мына кадам жай кеңейиш керек, кадам жай кенен болуш керек дедиңиздер мына. Көптөн күткөн күн келди. Ортодогу огражденияны алып койду деп анан бул жерде эшек чайлоо кылып бурула бербей. Мыйзам боюнча шу гаилер үйрөткөндө жол менен бурула бериңиздер. Мына жакшы жаңылыктар мына. Көрдүңүздөрбү? О. Ассаламу алейкум. О, мына 1 2 3 4 5 6 здание уже 7 почти 8 чекеделе бардыгы мына кеңейет. Монда фуралар кеңири экенин батып калат мына, көрдүңүздөрбү? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мына жерде өткөндө өзүмдүн эле ушул айылдашымга чаканал ачкан экен. Өзүмдүн айылдашым бир ооз чакырып койгондо бекер келип эле тартып реклама кылып коймокмун мына ушул жердичи. Эстеп да коюшпаптырчы. Ато буга чейин өтө көп өткөнбүз бул жерденчи. Бай да байлар бизге окшогон бечараны эстеп коет дейсиздерби? Негизи чындап Сырайыл ака азмаз капа болдум эгер ушул видеону көрүп жаткан болсоңузчу. Мына мен коллегам экен видеону тартып атат. Мен негизи бир башталганда ойлогон элем ачылышын келип жаңылык кылып коем депчи. Болду эми кирбейм мен бул жака. Мына жаңылыктар. Көрдүңүздөр да мына. Ушундай кадам жайдын эң райондогу керектүү жер бул. Эң керектүү жер. Ушул жер эми болуп жатат. Кеңейтилип жатат. Иште. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Зор, жакшы иштериңиз, денсаулык жакшы? Жакшы. Бир активди көтөрүп коеюн. Жакшы эле. Өтөңүз ага. Суу чыгарган бара. Сууду коюп койдум өткөндө. 2 жолу. Жаш көчөттөргө. Катталарын алмаз кесип чаптыр го. Болду. Бияктан чыктыбы уже? Чыкты. Зор. Зорсуздар. Мына, аштам да. Ошол бүгүнкү курс бүгүн 23 июнь, рубль 1.4 экен. Андан кийин мына ушундай жаңылыктар. Таппады дебеди, кылбады дебеди деп коюңуздар, негизгиси подписаться кылып коюңуздарчы мага деле вот. Ушул нерсени басыш аябай кыйын болуп атат адамдар. Кадам жайчылар, айрыкча кадам жайчылар мындай мараз болбоңуздарчы, от души эле мындай басып, мынакей. Туруп басып демеп коюңуздар, макул. Ийгилик кылганыңыздарга. Чоң рахмат. Ийгилик барыңыздарга. Өнүгүү боло берсин. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, көрөрмандар, Кадамжай районубуздун дегеле ушу көрүүчүлөр. Биз азыр Кадамжай району Ак Өргө айыл аймагында турабыз. Ушул артымда турган заправка
сатылат туугандар. Баасын сразу эле айтып кетемин, $75.000 баасы. Менимче жакшы эле, себеби булдай заправканы нөлдөн баштап тургузушка дагы бир топ эле акча кетет. Муну иш кылып жүргөндөр билет. Артында жери бар, жери менен кошо жанында трансформатор, бүт бардыгы даяр, сонун болуп курулган, туалети дагы бар, офис, оператор, бүт бардыгы бар. Мына негизги трассанын жанында, бул жакта мындай басымдарында көргөзүп коеюн. Заправкага келип, ачып, бизнес жүргүзүп, байып кетиңиздер. Эми бул неге сатып атат экен деп көп суроо бергисе, ошого сразу эле сизге жооп бере кетейин. Бул заправканын ээси азыр Кудайга шүгүр көп жакшы иштерди иштеп алды. Азыр эми башкача дагы сонун бизнес баштаганына байланыштуу эми бул жерди сатып, дагы бир башка өзүгө окшогон адам дагы байып кетишин каалап, мына ушундай сатууга чыгардык. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат, алып коюңуздар.